Бүгүн бизде студиябызда конокто жеңүүчүлөрүбүз келип отурат. Ошону менен биргеликте биздин азыр сиздер менен тааныштырып өтөйүн. Биздин биринчи коногубуз бул Гүлшан Талайбекова, Eurasia Emerging Artist сынагынын жеңүүчүсү. Ал эми экинчи бул Мээрим Доктурбекова, ошондой эле Eurasia Emerging Artist сынагынын жеңүүчүсү. Ал эми биздин үчүнчү коногубуз бул Гүлайым Шыгайбаева, Сорос Кыргызстан фондунун коммуникация боюнча координатору. Саламатсыздарбы? Куттуктарыңыздар менен. Кош келипсиздер. Алгач жеңүүчүлөрдү куттуктайлы, жеңишиңиздер кут болсун. Эң сонун. Абдан жакшы бир жаңылык экен. Чындыгында угуп алып кубандык, сүйүндүк дегендей. Бул Кыргызстандын ичинде гана өткөнү менен, Кудай буюрса алдыңкы күндөрү Кыргызстандын атынан башка жакта дагы өнөрлөрүн тартуулайт экен биздин кыздар. Келиңиз, алгач сизден баштайлы. Ушул Гүлайжа, ушул конкурстун, сынактын уюшулуп башталып калышы жөнүндө айтып берсеңиз. Бул сынак негизи экинчи ирет өткөрүлүп атат. Былтыр дагы Кыргыз Америкалык фонд менен кошо өзүбүздүн 25 жылдыгыбызга карата өткөргөнбүз. Кыргыз Америкалык фондунун президенти Азамат Сыдыков биздин жердешибиз, белгилүү пианист. Ал деген ошондой бир демилгени бизге сунуштаган. Бул конкурстун максаты биздин жаш таланттарга, фольклордук жана классикалык музыканттарга дүйнөлүк сахналарга чыгуу мүмкүнчүлүгүн бериш болуп атат да. Бизде дагы биздин жеңүүчү кыздар эми буюрса 2020-жылдын июнь айында АКШга барып, Вашингтондун, Нью-Йорктун белгилүү сахналарында чыгат. Ал жерде Кыргызстандын атын чыгарып, бизди да таанытып, өздөрү дагы башка өлкөлөрдөн белгилүү музыканттар менен таанышып, негизи дүйнөдө музыка жаатында эмнелер болуп атат, ошону үйрөнүп, көп нерселерге күбө болуп, дагы чоң жеңиштерге умтулса деген үмүт менен өткөрүлүп атат да бул демилгелер. Эң сонун. Эң сонун. Ал эми ошол Америкага барганда конкурстук негизде катышабы же болбосо концерттерге катышабы? Бияктан жеңүүчү болгондуктан тиги жерден Грузия, Орусия, Казакстан, Өзбекстан, Кореядан, жада калса Синьцзян уйгур автономдук районунан келген музыканттар менен чогуу сынакка эмес, фестивалга катышат. Ал жердеги мисалы АКШнын тургундары биздин Орто Азия, негизи эле Евразия музыканттарына жана алардын чыгармаларына абдан кызыгышат. Алар аябай кол чабып, алкыш сунуп, абдан күтүп алышат биздин музыканттарды. Эң сонун. Ал эми конкурстун негизинде жалаң эле аспапчылар катыштыбы же болбосо ырчылар дагы барбы? Негизи конкурстун шарттары аябай эле оңой болгон. Биз деген алдын ала кыздар окуган, балдар окуган жана консерваторияларга, музыкалык училищеларга кабар бергенбиз. Бул жерде шарт негизги мындай болчу: музыканттар өздөрү телефонуна болобу тарткан видеолорун Евразия фестивалынын сайтына жүктөшкөн. Ошого жараша катышкандардын арасынан финалисттерди тандап алышкан. Катышууга деген 18 жаштан 26 жашка чейин жаш музыканттар катышып алган да. Былтыр дагы финалисттердин арасында классикалык ырчылар бар болчу. Булар биз фольклордук гана эмес, классикалык музыканттарды дагы чакырганбыз да. Финалисттерди болсо ошол видеолордон тандап, анан дагы концерт учурунда биз деген биринчи жолу ошондой өткөрүлгөн биздин фонддун Facebook баракчасына түз трансляция кылганбыз. Жюрибиз болсо биякта эмес болчу. Бул конкурстун өзгөчөлүгү ошондой. Жюри деген АКШда отурган. Ал деген Кристина Вайдингер, Джонатан Левин, Азамат Сыдыков жана анын жубайы Николета Ралис болуп чогуу. Видеону да карап, мурда жиберилген, сынакка жиберилген видеолорун көрүп, ошонун негизинде жыйынтык чыгарышкан да. Эң кызыгы ошол экен. Ошол мүмкүнчүлүк сонунда анткени жюриге деген биздин агайлар, эжелер, биз да негизи сынактын натыйжасын билчү эмеспиз да. Концерт бүтөр менен эле мага маалымат жиберишти. Мен баарынан жашынып алып, терезени жайнап. Негизи ал жактан көрсө профессионалдуу мыкты адистер ошондон улам тандап алышыптыр. Балдарды тааныбаган, алардын тууганы, туушкан эмес. Чындап эле профессионал мыкты адистер балдардын ойногонун, балдардын умтулганын көрүп,
ошонун негизинде жыйынтык чыгарышты. Жакшы. Быйыл канча конкурсант болду? Былтыр деген биз 40тан ашык арыз алдык, онлайн билдирүү. Быйыл дагы ошонун тегерегинде болду. Былтыр 17 финалист болду, быйыл дагы 16 финалист болду. Ошолордун арасында 3 жеңүүчү тандалдык. Былтыр деген АКШга Элиза Салибаева, Бактияр Доранов жана Жыргалбек Өмүргазы уулу аттуу балдар барышты. Булар деген комуз, флейта жана кларнет челкен балдар болду. Алар аябай таң калып келишти. Нью-Йоркко барганда өзүнчө башка бир планетага түшкөндөй болдук дейт. Ал жерде элдер баары иши бар болуп, шашып, бардыгы аябай кыймылда экен дейт да. Анан башка өлкөлөрдөн дагы кесиптештер менен таанышып, аябай толкунданып келишти. Ал эми биздин жеңүүчүлөрүбүздүн ички ойлору, сезимдери кандай болуптур, Микрофонду Мээримге узатсаңыз, келиңиз Мээрим бикеч. Ушул конкурска катышуу үчүн канча даярдандыңыз, кандай болуп маалымат алдыңыз, ушул тууралуу айтып берсеңиз. Былтыр ушул конкурс биринчи жолу өткөрүлгөндө, чынымды айтсам көп көңүл бурган эмесмин да. Көп ишенген эмесмин, Америкага кантип жолдоо берет деп. Анан ошентип биздин эле ошо чогуу окуп жүргөн кыздар балдар барып келип, биз да аябай барыбыз келди. Жакшы. Анан кийин эми жайдан бери эле даярдандык, чынын айтканда, даярдап, такшалып чыгармабызды. Эми кыялыбызда бар, жетейли депчи. Ошол чындыгын айтканда эч күтүүсүздөн болду бул жеңиш. Аябай кубанычтабыз. Эң сонун. Фольклор жанрында Гүлшан комуз менен катыштасыз. Классикалык багыттагы аспап менен катышып атпайсызбы? Кайсыл чыгарманы ойнодуңуз? Джининдин Венецианский карнавал деген чыгарма. Эң сонун. Ал эми биздин Гүлшан эжебиз Мен дагы мага да абдан күтүүсүздөн болду. Анткени бул конкурска чындыгында профессионал музыканттар катышты, мыкты музыканттар катышты. Ошондой музыканттардын арасында сурулуп чыккан биз үчүн, мен үчүн абдан чоң кубаныч. Чоң кубанычтан дагы мен чоң жоопкерчилик деп айтмакчымын. Анткени АКШда биз чоң кадыр бактуу чоң сахналарда кыргыздын атынан чыгабыз. Ошон үчүн бул мен үчүн кубанычтан дагы чоң жоопкерчилик деп айтам. Эң сонун. Комузуңузду колго алып, биз билгенден дүйнөнүн бир топ жерин кыдырып койдуңуз буга чейин. Анан бул толкундануу башкача болуп атабы ошолордон? Туура айтып атасыз. Бул башкача, себеби мен буга чейин көбүнчө ансамбль менен жеке көп чыкпачымын. Анан ушундай чоң конкурста утуп, анан еще АКШда жеке ойноо бул абдан толкунданып турам мен. Толкунданып турат. Ага чейин ойной турган күүлөрдү, ойной турган чыгармаларды кеңешип дагы тактайсыздарбы, же болбосо өзүңүздөр даярдап койдуңуздарбы? Азыр эле. Америкага. Азыр уже даярданып баштадык, эмиктен эле. Мол күйүнү ойнойбуз, мол чыгарманы ойнойбуз да. Эң сонун. Азыр эми биздин студиябызга бир сонун жагымдуу маанай тартуулап, өзүңүздөрдүн бир аткарууңуздарды аткарып бересиздерби биздерге? Ооба. Гүлшан, сиз баштайсызбы комуз менен, Атай Огонбаев, Машкан Баркан көзүн калтырайм. Эң сонун.
Аңгыра эле. Эң сонун. Бар болуңуз дейли. Мээрим мына ушул биздин баягы фольклор жанрында же болбосо элдик багытта конкурстар көбөлө өтөт. Ал эми классикалык жанрда сиздер ойногон аспаптарда конкурстар биздин республикада кандай деңгээлде өтөт? Биздин республикада да жогорку деңгээлде өтөт. Мисалга келтирсем, 2 жыл мурун Арспалония аттуу конкурс болгон. Бул эл аралык конкурс. Польша элдери менен чогуу ар кайсы мамлекеттерден келишет. Ал жактан дагы биринчи орунду алгам. Эң сонун, эң сонун. Ал эми ушул өзүңүз ойногон инструменттин арты менен четке чыгуу биринчи жолу болуп атабы же болбосо буга чейин ушул конкурстарга же болбосо эл аралык кандайдыр бир фестивалдарга чыгып келдиңиз беле? Мектепте окуп жүргөндө Туркменистанга баргам. Эң сонун. Флейтанын жандуу кандай болот экен, бир угуп алсак кандай болот? Албетте жакшы болот. Келиңиз. Сизден бир чыгарма сураналы анда. Ошол конкурска катышкан чыгармамды өзүм Келиңиздер, бале. Баракелди, керемет. Эң сонун. Ооба. Бул айрымдар ойлошу мүмкүн, бул аспаптар баягы симфониялык оркестрде эле ойнолот болуш керек депчи. Анан жеке дагы аткарууда өзгөчө бир мүмкүнчүлүктөр кенен экендигин сиздер тастыктап келесиздер. Анан Гүлай эже, бул конкурстун келечеги жөнүндө айтсаңыз, келечекте кандай болот? 2 жолу өткөрдүк, чоң кызыгуу көрдүк. Анан кыздар айткандай башында ишенчү эмеспиз деп атышпайбы. Биринчи жолу биздин 3 жеңүүчү барып келгенден кийин ишенип калышты деп ойлойм. Эми 3-чү жолу буюрса биз өткөргүбүз келет. Негизи биздин фонддо искусство жана культура жаатында азырынча программа жок, мурда бар болчу. Жок болсо дагы биз ошентип жаш таланттарды, жаш балдардын, кыздардын демилгелерин колдогонго ар дайым даярбыз. Анткени искусство бул
бул универсалдык тил деп эсептейбиз да. Мисалы конкурска катышуучулар жана видеолорун жибергенден мурда сурачу, биз англисче билбесек кантип АКШга барабыз депчи. Биз аларга айтчубуз, эң негизгиси музыканы сүйсөңөр, музыка тилин билип, ошону дүйнөгө жайылткыңыз келсе, анда катышкыла дейбиз. Демек мүмкүн экен. Демек ошо Кыргызстандагы жаш таланттарга сиздер умтулуу берип, мотивация берип, аларга жагымдуу бир шарт түзүп берип аткан турбайсыздарбы? Максат ошондой. Бул биздин Евразиянын, Кыргызстандын, Орто Азиянын культурасын дүйнөгө жайылтуу, АКШнын тургундары менен тааныштыруу жана негизи эле балдардын, кыздардын потенциалын көтөрүп, булар баары бир кайра бияка келип, досторунун арасынан, булардан кийинки жаштарга дагы дем берсе, абдан сонун деп эсептейбиз. Жакшы болот. Ал эми бул конкурска мындан кийин ошол эгер 3-сүн өткөрүп калсаңыздар, бул эртеңки жылы дагы кошосуздарбы баягы багыттарды, жанрларды? Аны деген биз буюрса өзүбүздүн өнөктөшүбүз Кыргыз Америкалык фонд менен сүйлөшөбүз. Конкурсту жарыяласак, булар жай айында болот, сентябрь айларында болот. Биз бүт музыкалык окуу жайларына таратабыз маалыматты. Жана өзүбүздүн Facebook баракчабызда, Instagram сайтта бүт маалымат, бизде ар дайым маалымат ачык. Биз быйыл дагы региондорго дагы, биздин облустарга дагы маалымат жибергенбиз да. Канчалык көп жаш катышса, канчалык көп жаш ошондой мүмкүнчүлүккө жетсе, биз ошончолук бактылуубуз. Эң сонун. Ушундай конкурстарга даярдануу үчүн кандай жолдорду басып өтөсүздөр? Чыгармаларды кимдер тандайт, кимдер менен кеңешесиздер? Мээрим. Албетте мен биринчи мугалим менен мектеп сүйлөшүп тандайбыз чыгармаларды. Ошол жөн эле тандабастан, ошол фестиваль болобу, концерт болобу же мисалы үчүн бирөөнүн атынан концерт болсо, ошого ылайыкташтырып чыгармаларды тандайбыз. Эң сонун. Күүлөрүбүз өтө эле көп. Ошол эле кара күүлөр бар, чоң күүлөр бар. Айтып отурсак күүнүн ар жагы түгөнбөйт. Сиз кантип тандайсыз? Мен дагы албетте мугалим менен сүйлөшүп, ошол конкурска жараша, концертке жараша, публикага жараша чыгарманы тандайбыз. Кол ойнотмо же кара күү ушундай. Көбүнчөсү кол ойнотмо күүлөр тандалып калат болуш керек. Негизи баягы анткени ал кыргыздын шоусу деп койсок болот да ошол күүлөрдү. Ооба, кол ойнотмо күүлөр көп ойнолот чындыгында. Бирок кара күүлөрдү да ойногонго аракет кылабыз. Мен мисалы бул конкурска кол ойнотмо күү дагы жибердим, жана кара күү дагы жибердим. Жакшы. Бир конкурска даярдануу үчүн, бир чыгарманы даярдоо үчүн канча убакыт керек сиздерге? Мындай ортодонча айтканда 1-2 ай. 2 айда. 2 ай аралыгында. Кудай буйрса, Америкага даярданганга кенен эле убакыт бар экен анда. Буйрса. Эң сонун. Келиңиздер анда. Биздин маегибиз да соңуна жакындап бардат. Бир жакшы кабыл тилегиңиздер менен маегибизди жыйынтыктайлы, Башынан сизден баштайлы Гүлай эже. Негизи биз өзүбүз катышуучу болбосок дагы аябай толкунданып, концерттин алдында уктабай да чыктык. Анткени баары бир кыздар, балдар жаш, алар дагы толкунданышты, баарыбыз толкунданып, бирок натыйжасы абдан жакшы болду. Буйрса кепилдик алабыз, балдарды, кыздарды айка жиберип, ошол жерде катыштырып, дүйнө менен тааныштырабыз. Жана дагы 3-чү жолу буйрса өткөргүбүз келет, өзүбүзгө да абдан жакты. Бул чоң толкундануу берет, негизи балдарга дагы, катышуучуларга ушундой бийик стандарттарга жетишке бир түрткү берет. Ошондуктан биздин өнөктөшүбүз Кыргыз Америкалык фондко рахмат айткыбыз келет. Ошондой сонун идеялар менен бизге келип, алар менен чындап эле Кыргызстан үчүн, Кыргызстан жана Кыргызстандын жаштары үчүн жасаган иштерибизге абдан сыймыктанабыз биз. Жакшы. Келиңиз Мээрим, сизден кабыл тилек. Мен биринчиден мугалимге ыраазычылыгымды билдирем. Ар дайым мени жанымда колдоп, мен менен кошо толкунданып, Гүлзара Жолдошбекова да окуймун өзүм, 4-чү курсумда. Андан тышкары Гүлайым эжеге кечээ күнү дагы концертте биз менен чогуу толкунданып, кимдин аркасынан ким чыгат деп аябай баарыбызга күйүп жанып, берип күйүп жанып турду. Ошол анан ушул фондко ыраазычылыгымды билдирем. Ушул конкурска ыраазычылыгымды билдирем. Буйрса Гүлшан же чогуу Америкага барып,
көрүп келебиз. Эң сонун. Эми Гүлшан. Мен дагы биринчиден ушу устатым Суйыркулова Ирина Балтабаевна эжеме ыраазычылыгында жана үй бүлөмө айткым келет. Ошондой эле ушул конкурсту уюштурган Кыргыз Америкалык фондунун жетекчиси музыкант Азамат Сыдыков агайыбызга жана Сорос фондуна ыраазычымды билдиргим келет. Сиздерге да рахмат, бизди чакырып, биздин кубанычыбыз, сүйүнүчүбүзгө бөлүшкөнүңүздөргө. Ооба, жеңишиңиздер дагы бир жолу кут болсун. Сиздердики биздин студияга келип, өзүңүздөрдүн бир жеңишиңиздер менен бөлүшүп кеткениңиздерге дагы биз абдан кубанычтабыз. Телекөрүүчүлөр дагы сөзсүз түрдө билиш керек, өзүнүн Кыргызстанда кандай таланттар бар. Ошон үчүн да ошол эле учурда кандай таланттуу кыздарыбыз бар. Ошол эле учурда кандай Сорос Кыргызстан фонду бар. Мисалы кандай сонун бир жагымдуу шарттарды түзүп берип атасыздар ушу жаш балдарга. Телекөрүүчүлөргө дагы абдан кызыктуу маек болду болуш керек деп ишенебиз. Ал эми бүгүн бизде таң эрте конокто ардактуу телекөрүүчүлөр Евразия Emerging Artist сынагынын жеңүүчүлөрү Гүлшан Талайбекова жана Мээрим Доктурбекова болду. Ооба. Ошондой эле Сорос Кыргызстан фондунун коммуникация боюнча координатору Гүлайым Шыгайбаева болду.